Подмосковьеде киши колду болгон кыргызстандыктар ким эле? Каргашанын чоо жайы. Маркумдар Люблино метросундагы кыргыздардын Алмаз деген кафесине барып түнкү саат 3-ке чейин олтурушкан. Андан соң белгисиз кыргыз балдар келип, аларды күч менен машинасына салып кетишкен. Москва облусунда киши колду болгон эки кыргызстандыктын бири бир ай мурда оорукчан баласына операция жасатууга каражат чогултуу үчүн барган. Бул туурасында Боордоштор кайрымдуулук тобунун негиздөөчүсү Жылдыз Осмонова Facebook баракчасына жазды. Анын айтымында ММ аттуу жарандан кара футболкачан. Бир батирде жашаган досунун агасы ИЖ ак футболкачан сыртка чыгып балдар менен жолугуп келүүгө шерик болуусун өтүнгөн. Маркумдар Люблино метросундагы кыргыздардын Алмаз деген кафесине барып, түнкү саат 3-ке чейин олтурушкан. Андан соң белгисиз кыргыз балдар келип, аларды күч менен машинасына салып кетишкен. Ошондон бери дайынсыз болуп жаткан. ММ аттуу жаран 10 январга чейин жумуш жок болоорун билгенден кийин Кыргызстанга келүүнү пландаштырып жаткан. Бирок Москвага келгенине бир ай эле болгондуктан көп чыгым болбоюн деп Бишкектеги келинчеги менен кеңешип кайра калууну чечкен. Ал турак жайларга евро ремонт жасап иштечү, 3 баланын атасы. Уулу баласы 8 жашта болсо, кечүүсү 9 айлык, ортодо 7 жаштагы уулу бар. 15 февралда ортончу баласына Германияда экинчи операция жасалмак. Кыргызстанда иши убактылуу токтогондуктан ага чейин иштеп операцияга каражат чогултуп келейин деген ниет менен Москвага келген. Анын 7 жашар баласы Гришпрунг синдромуна кабылган деген божомол бар. Жөнөкөй тил менен айтканда эл катары дааратканага бара албайт. Заңы дагы, зарасы дагы ичегилеринен чыгат. 4 жылдан бери бул оору менен күрөшүп келишкен деп жазган Осмонова. Ошондой эле Осмонова аталган кафенин жетекчилиги окуя тартылган видео байкоодогу кадрды көрсөтпөй жатканына маркумдун туугандары нааразы экенин жазган. Киши колду болгон экинчи кыргызстандыктын Москвада келинчеги, бала чакасы жана туугандары бар. Ал эми ММ аттуу жарандын жакындары жок болгондугуна байланыштуу маркумдун сөгүн мекенине жөнөтүүгө жана 7 жашар Аман аттуу баласынын амандыгын тилеп, операциясына кол кабыш кылып колубуздан келген жардамыбызды берели деп кайрылган Осмонова. 37 жана 38 жаштагы кыргызстандык жарандар Оштун Өзгөн районуна караштуу Куршап айылынан экени белгилүү болду. Алардын сөгү Москва дарыясынын жээгинен табылган. Ал эми КМШ аймагында уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөш иштерин координациялоо боюнча бюронун директорунун орун басары Аскарт Алиев аталган факты боюнча Москва облусунун тергөө комитети тарабынан Россия Федерациясынын кылмыш жаза кодексинин 105-беренеси адам өлтүрүү менен кылмыш иши козголгонун билдирген. Азыркы күндө полиция кызматкерлери менен бирдикте Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин Россиядагы өкүлчүлүгү кылмыштын бетин ачуу боюнча иштерди алып барууда. Булак Спутник KG.